Кыргызстандын өткөн айда бажы төлөмдөрү алдаганча көп чогулду. Айрыкча ош бажысы 10 эсе көп акча топтогону белгилүү болду. Бул маалымат 5 февралда премьер-министр Сапар Исаков менен бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун жолугушуусунда айтылды. Кубанычбек Кулматов өкмөт башчыга өткөн айда бажы төлөмдөрүнүн чогултуу планы 146% аткарылганын кабарлады. Маселен, анын айтымында былтыр январда болгону 1,6 миллиард сом жыйналса, ал азыркы акчадан 2 эсе аз болгон. Бажы кызматынын маалыматына ылайык, ушул тушта ош бажысы күн сайын 15 миллион сом төлөм чогултуп жатат. Мурда болжолдонгон 7 миллион сомдун ордуна болгону 1,5-2 миллион сом гана жыйналчу. Ал эми борбордук бажыга бир ай мурда күн сайын 30 миллиондой сом түшүп турса, азыркы учурда 60 миллион сомго жеткен. Жогорку кеңештин Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты, бюджет жана каржы комитетинин төрагасынын орун басары Зиядин Жамалдинов бажы тармагында буга чейин иштеген кызматкерлерди жоопко тартууну сунуш кылды. Эгерде чындыгында эле азыркы бажы кызматынын башчы жакшы саясат жүргүзүп, жакшы иштесе, анда аларга биз алкыш айтышыбыз керек. Ошо мезгилде ошо өткөндө мурда иштеп жүргөн кызматкерлердин ошо тиешеси бар. Эми бардыгын эле ал жерде тиешеси болот керек да, туурабы? Ошо төрагасынан тартып орун басарлары бар, ар бир областын жетекчилери бар дегендей. Ошолордон баштап кызматкерлер ошо жерде отурган, расамашка кылган кызматкерлер бар. Ошолордун баарын тартып, бардыгын биз жоопкерчилигин карашыбыз керек, эгерде ушул маалымат чыга турган болсо деген. Эл өкүлү январ айында бажы төлөмдөрү мурдагыга салыштырмалуу 10 эсе көп чогулганын белгилеп, буга чейин аз топтолгонуна бажы кызматкерлерин күнөөлөдү. Жамалдинов алар акчаны сол чөнтөккө салган деген оюн ачык айтты. Биз депутат катары бул маселени сөз түрдө көтөрөбүз. Биз дагы ошол бажы кызматынын төрагасыны чакырып, анан ошол биз да өз алардын ошол премьер-министрге берген маалыматын биз да угуп көрөлүчү. Ошол бизден да бере турган суроолорубуз бар. Жана айттым го, ошол Казакстан ошол өзүнүн чек арасын жапканына байланыштуу көптөгөн машиналар ошо биз тарапка, ошол Эргештен менен Торгорт аркылуу өткөн экен. Ошондон көбөйдү деген эле сөз болуп атат да. Ошолор ырастап туруп чындыгы эле ошондойбу? Же болсо, мына эми айттым го азыр, 907 миллион акча каражат. Бу жок эле аз эле калыптыр, 1 миллиард акчага көп түшкөнүгөчү. Эгерде мындай тепмейин кете турган болсок, алдыбызда дагы бир 11 ай бар да мисалга, туурабы? Демек, 11 миллиард акча каражат, дагы кошумча акча каражат түшүш керек экен да. Бул маалымат мына кече эле чыкты. Анан эми мен ойлойм, эми буга ушул маалыматка карата алар дагы ушул кылмыш ишин козгойбуз деген аракеттер болуп атыр. Анан буга айтып атпаймынбы, жөндөн эле козгоп коюш, жөн эле оңой эмес дейм. Ага далилдер керек. Ошо жанагы мен айткан далилдердин баарыны териштирип чыгып туруп анан кийин козгойт деген ойду айтым келет да, эгерде чындап эле ушундай болсо. Акыркы учурларда коомчулук ош бажысын көп жыл жетектеген. Андан кийин бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеп жүргөн Райым Матраимовду бажыда болуп келген паракорчулук көмүскө иштер менен байланыштырып келет. Райым Матраимовдун өзү менен байланышууга мүмкүн болбогондон кийин жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Искендер Матраимов менен байланышканыбызда ал бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүнүн, чек аралардын ачылышы, жүк ташуучу унаалардын өтүшүнө уруксат берилиши сыяктуу объективдүү себептер түрткү болгонун айтууда. Ал инисинин атын түрдүү күдүк ойлору менен байланыштырбоону суранып, айтылып жаткан сөздөр саясат деп эсептейт. Жол ачылып калды азыр. Өзбекстан алакабы жакшы болуп калды, туурабы? Естественно, рост ол дагы болуп атат. Эмне бизде Кара Суу деген чоң базар бар. Бүтүн илгертен ошо жерге таш эле, өзбектердин мамиле илгертен жабыл эле, мамиле жакшы эле. Ошо шаһардар дагы жанданып атат. Бул деген сөз баары жакшы болуп атат. Анан эми ушуну дагы аларга дагы рахмат, жакшы дешип атат. Бирок мунун баардыгы саясатташтырып бүгүнкү күнү кереги жок да. Бул иште баардыгыбыз иштейбиз деди. Мен ошентип айттым. Буга келгенде тапшырып беребиз. Мен да кийин иштеди 25 жыл. Кудайга жараша иштеди, айбүрдү тапты, өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарды. Анан эми эле кичине азыр бир наракараак болуп 2 айда эми бул иштен кетет. Бул мамлекеттик кызмат эч кимдин атасынан калган эмес, туурабы? Мына азыр жем алып атат, иштен кетет үйдө.
өзүнүн де солугун карап атат. Анан деп айландырып эле кичине жерге ушу үйүнүн коша берген туура эмеспи деп ойлойм да мен. Бажы төлөмдөрү алда канча көп чогула баштаганы тууралуу кабар коомчулукта турдуу пикирлерди жаратты. Экономика боюнча талдоочу Азамат Акинеев мурда казынага мынчалык көп акча каражаты түшпөй келгенинин негизинде күч органдарына кайрылып, бул маселе боюнча кылмыш ишин козготсо болот дейт. Ал эми күч органдары жөн гана факты кайрылууларсыз иликтөө кылбайт деген пикирин айтты. Наши правоохранительные органы, они обычно работают по фактам, да? То есть должно быть какое-то заявление, кем-то должна быть инициирована, да, проверка. Только просто так сказать, что биздин укук коргоо органдары негизги фактылар менен иштешет. Кимдир бирөөлөр тарабынан укук коргоо органдарына арыз келип түшүүсү абзел. Жөн гана бажы кызматына көп акча каражаты келип түштү деп кылмыш ишин козгоп, камоо бул туура эмес. Биз коом өзүбүз бул берилген статистиканын негизинде кылмыш ишин козгоо талабын коюшубуз керек. Анткени кайдан мындай каражаттар келип чыгууда? Эгерде мыйзамды бузгандар айыптуулар табылса, анда күнөөлүүлөр жазаларын алышы керек. Какие-то коррупционные схемы, какие-то факты нарушений, то естественно, что должно быть там возбуждено уголовное дело, виновные должны понести наказание. Ошондой эле Азамат Акинеев бажы кызматынын максаты бир гана казынага акча топтоо эмес, ишкерлерге илгерилетилген шарттарды түзүп берүү болуп эсептелет дейт. Анткени бажы аркылуу соодагерлердин миллиондогон буюм тайымдары сатылып, эл ошону менен тиричилик кылууда. Не надо ставить цель именно увеличить, да? То есть здесь нужна цель, чтобы собиралось ровно столько таможенных платежей, сколько должно собираться по закону. Потому что цель таможенной службы, она не является только пополнением. Бул жерде бажы кызматы казынанын бюджетин толтуруу максатын койбошу керек. Учурда бажы кызматында мыйзам боюнча коюлган бажы төлөмдөрүн гана чогултуу керек. Бажы кызматынын максаты бир гана казынаны толтуруу эмес. Биз жеке ишкерлердин кызыкчылыктарын дагы унутта калтырбашыбыз керек. Бажы кызматында реформаларды жасоо зарыл. Ал ишкерлер мыйзам боюнча коюлган гана төлөмдөрдү төлөсө, казынага мындан да көп акча каражаттары түшмөк. Ошондо гана мыйзам чегинде бажы кызматы таза иштей баштайт. Анткени бажы кызматында толгон токой негативдүү фактылар көп. Потому что мы знаем, да, что на таможне в Кыргызстане еще до сих пор полностью не искореneны, да, все вот эти негативные факты. Ал эми саясатчы Адахам Мадумаров бажы кызматындагы болгон өзгөрүүлөр боюнча өз пикирин билдирди. Анын айтуусунда бажыда болуп келе жаткан паракорчулук менен күрөшүүнүн бийликтин башындагылардан башташ керек деди ал. Өкмөттүн жетекчиси айтып атпайбы, кыргыз бажысында момундай башаламандыктар бар экен деп. Бул бажы түзүлгөндөн бери эле какшап келаткан сөз го бул. Бажы кызматы түзүлгөндөн бери келаткан сөз. Не деген жыйынтыкка келсек болот? Мына коррупция боюнча. Башта ушунча миллион түшкөн экен, азыр ушунча миллион түштү деп атат, Башта ким эле? Мамлекеттин жетекчиси жөнүндө сөз кетип бартабы, же өкмөт жетекчиси жөнүндө сөз кетип бартабы? Бажы кызматы кимге баш ийет? Өкмөт жетекчисине эмес, мамлекет жетекчисине баш ийет. Демек, мамлекет жетекчиси менен бир акырдан жем жеп келишкен деген сөздү кыйш айтсак болобу? Эскерте кетсек, расмий маалымат боюнча 2017-жылы Кыргызстанда бажы төлөмдөрүнүн өлчөмү 34 миллиард сомду түзгөн. Тактап айтканда берилген план 98%га аткарылган. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.